павильон мал сойгон жер бар го. Ошонун слоясын кымбаттатып койгонбу же ошого жылдырып койгонбу, өздөрүнүн местосунан жылдырып ошого туура келбей. Мен чыкпай атышып ошо бүгүн чыгышты го. Сүйлөшүп келип чечилди, жооп берди деди го. Талапка жооп берген нерселер иштей турган болуптур. Талапка жооп бербеген иштебей турган болуптур. Өзүңүз эттин сапатына кандай көрсөтөсүз? Bu yerде еттің сапаттары еттер жақсы. Мен постоянно үйге алам бала чакама. Жақсы, 100% жақсы. Таза еттер алып жесе болады. Мына жылқыны сатышат, алдабайт. Мен билбейт Өзүм кичинекей ашкана иштетем да. Андан кийин бул жерден эт алганда бизге анча-мынча да эмне болуп калат. Эт жок болуп калат да. Себеби дегенде убойный сыяктан кичине мындай проблема болот экен. Ошо. Анан мен күндө бизге эт керек да. Күнүнө биз жок дегенде бир аз 5 килограммдан жогору алабыз. Ошондо булар таап бере албай калышат кедечи. Андан кийин башка жерден алганга биз эмнебиз жок. Ар дайым ушул баладан алабыз да. Караш керек. Закон түрдө караш керек. Эгер чындап жооп бербесе, анда Бийлик чара көрүш керек. Негизи биз ар дайым эле немеден сатып алып жейбиз. Малдын этин сатып алып таза эле деп ойлойм. Мен өзүм сатып албайм да ошон үчүн дайым. Этке анча эме кылбайм, себеби алсаң ичиндеги баягындай чаң бойдон анан этти жуугандан кийин өлө бир мындай бир эмелер чыгат да. Кандай десем, көчөдө учуп бараткан эмелер жармашып калган да эткечи. Ошон үчүн базардын эттериге анча эме кылбайм. Мындай баа бере албайм да. Таза көч болуш керек. Жөнөкөй кетпейт олар. Ошо көчтөн таза болбогон үчүн кетип атат олар. Болбосо сата берет. Дам эмне дейсиң? рахмат, жакшы жооп бердиңиз. Эмичи улум, мындай ойлоп көрсөң азыр ысыктын күнү буларда деле кыйын болуп атат өзү. Азыр мына орозонун күнүндө канча адамдар бүгүн эт издешти. Канчасы зарыл иштери барлар бар да, ошолор эт издеп анан эме алып кетишти. Бирок убойный секторду да мындай ойлоп көрсөң эми мындай атырабындагы адамдарга кандайдыр бир жагымсыз жыттар жыттанышы мүмкүн. Ошого карата жапса керек деп ойлодум мен. Эттин сапатына кандай? Эттердин бирок буларчы ошо убойныдан өздөрүнүн сое турган жерлери бар. Жаңы союп алып келишет. Бирок бул жерде эч кандай адамдардын мындай жалып кылып келген адамдар жок эт жөнүндө. Мен ошонун кандайдыр бир немеси айланасындагыларга ошондой деп айтса керек деп ойлондум. Башка түшүнүгүм болбоду башка бала. Майлы бала, ишиңерге. Таштоодун себеби төмөндөгүдөй болду. Аравандын фермерлерин алабыз биз. Араван фермерлерин алабыз. Анан аравандын өзүнүн убойунан мындай кагаз менен, өзүнүн лабораториялары менен чыгарып берет да. Ушул кагаз бизге шаарга өтпөй калды да, жараксыз болуп калды. Ошол негизинде биз шаардан мал таппай, малдын баары райондордон келет. Шаарда мал турбайт. Биз Араван район, Кара суу, Алай, өзгөн ошол жактык райондогу фермерлер менен келишим түзүп алганбыз. Ошолор бизге алып келип берет. Шаарда негизи мал жок да, почти шаардын өзүнө жетпейт. Анан мына бүгүнкү күндөгү мясокомбинаттын кагазы. Бүгүн биз бирди мясокомбинаттан, бири Аравандан сойдук да. Ошонун негизинде биз шаардан тапкан болсок, мясокомбинаттан сойтабыз. Анан шаардан чыкпай калганда бизге иш таштоого туура келди да. Мал жок болуп калды бизге. Заготовка жок болуп калды. Ошонун негизинде иш таштоо болду бизде. Азыр бизге мэрдин уруксаты менен уруксат берилди. Райондон келген малдын печаты менен, кагазы менен болсо сатууга уруксат бергиле деген токтом чыгарып берди. Мэрден уруксат берди. Бүгүн биз союп келип мына иш баштадык, Кудай кааласа. Эми убойный сектор ол жак алыс болуп атат бул жак эми этчилергечи. Анан мындай эми элди да караш керек да. Чоңдор өзүнүн кызыкчылыгын ойлобойчу. Чоңдор азыр өзүнүн кызыкчылыгын ойлой эле бир мясокомбинатта союлсун деп атат. Санитардык талапка жооп берет бул немелер делечи өзүчү. Ремонт кылышыптыр, убойныйлар азыр биз барып өткөндө мен өтүп кетип атып көрдүм да, атайын ол жерге ишим бар эле бирөөдө. Карасам бар жок эле жакшы да. Эми ошол жерлерди ачып койсо, ал жака мясокомбинатка барып сойдуруш үчүн 2 саат, 3 саат убактын кетет. Ар бир малчы, эми бул ишчилер сойгон касапчыларгачы. Ошондуктан бул жактарды ачып бергени жакшы да. Элге дагы жакшы, мынтип эттергече баары эти жок, элдин баары эт издеп кыйынчылык жаралды ошо. Туура эле. Негизи тазалык керек да каерде болсо дагычы. Бир убойный сектор бар, эми жерде кандай кылып союп атат. Баягы жерде көбүрөөк көчүт менен сойдуруп күтүп калышат, сасыйт. Туура эле.
Эми жакшыраак кылып ачып койсо элге деле жакшы. Бирок этти арзандатыш керек. Эт кымбат. Слишком элечи. Анан еттин сапатына кандай баа бересиз? Эттин сапаты эми жакшы эле. Эми болушу мүмкүн арасында өтпөй калы мен ондойлорго түшпөй элекмин. Бирок мен алынып аткан жерлер жакшы эле. Касапы митинг делают. Сатты одан. Мисалы үчүн араванда сойдутуп келип, областной жок, аяка апарсаң бас бербейт. Сырттан келгендерге бас бербейт. Текшерип туруп талапка жооп берсе бас бербейби? Бас бербейт. Именно ошолордун боюнда сойду. Өзүң элестетип көрсөң, Именно ошол араванда турган малды, араванда сойсо эти бирок талапка жооп бербейт экен. Ошол эле малды алып келип, насакеминатта сойсо талапка жооп берет. Эт таза чыгат. проблема болуп атат. Кара суу, араван, башка жактан келген эттерди бардык эле Беде баарыбызга тиешелүү проблема да. Бир адамдыкы эмес да. Үчөөбүздүн эле азыр мисалы үчүн карагай. Кара суудан алып чыккан боюнда союлуп келген эттерди ham сатып койду. Кандай не болду? Onun номер жок му айтканда? Мына чыгар, Сабатка жетеби? койгон турган мына. Алигине эле көрсөттүм го. Незаконный немеге талапка жооп бербей турган касапканаларды ачыш максатында ушул конторду кылып эктекчи. Алар минтип атат. Биздин касап жетишпей атат. Дагы бир экөөнү ачып бергиле dedi. Медиадан уруксат кагаз берилет аларга. Талапка жооп бере турган касапкана ачышсачы. Эч ким тоскоолдук кыла албайт аларга. Если талапка жооп бере турган касапкана ачышсын, медиа уруксат берет дагы. Мен ушул жерде ведущий экспертмин, ветврачмын. Биздин ишибиз мал келген малды союлгандан кийин органдарын көрүп, кириште малдын документтерин текшерип, анын состояниеси менен союшка уруксат берип, анан этти элге коопсуздук немесин чыгарабыз да. Эми муну айта берет. Азыркы күндө мына 50-55тен 60тан мал союлат да. Эми муну жашырыштын кереги жок. Бир 21 келип калса, өзүңөр ойлогула, силер столовка кирсеңер, лахман заказ берсеңер, 10 мүнөт күтөсүңөр да. А бул жерде 20 мүнөт күтүшкө туура келет да. Аны эми кирдиң, боя калбайт, эч ким тамакты кутты эле, ошондой система бул жерде. Көчөт менен номер берилет, номери менен кире берет. Киргенде бир мал, бир жыгытканы 18 мал бир жыгылат. Ойлап коюң эми. Ошол 10 мал жарым саатта чыгып кетет. Ушул жерден машинага жүктөлүп чыгып кетет. Ошондо 3 саатта 30 мал жок деген сөздө 30 мал сразу эле неме болбойт да. Эми ошо 60-50 малды 100 мал өтөт болбойт. Болот. Биринин аркасына келип калгандыгын ал 10 малды бир 30 малды бир жигит болбойт да. Станок кетиш керек деп баягы линачы. Линадан Эң ашыкча дегенде канча убакыт күтүшөт агай? Эң ашык дегенде жарым саат күтөт. Болбосо ошо жарым сааттын ичинде өзү бир малды 25 мүнөт берет. Өзү технический неме боюнча, условиясы боюнча. А бул жерде профессионал балдар бар. Мурда кыйналып атканбыз. Азыр ошо мурдагы иштеген убойнада иштеген немелер келип иштешип атат азыр. Мурдагындай очередь жок, бөлөк жок. Күндө канча мал, канча кой союлат? 50-55 кой бир 60тан ашыгыраак. Малдар 50-55.